19 бөлүм. Ошол убакта Исраилда падыша болгон эмес. Ошол убакта Ипраим тоосунун этегинде бир леби жашачу. Ал жүйүт жеринин Бейт-Лехеминен күң аял алды. Күң аялы аны менен чатакташып, жүйүт жеринин Бейт-Лехеминдеги өз атасынын үйүнө кетип калып, 4 ай ошол жерде болду. Күйөөсү кулун жана эки эшегин алды да, көңүлүн таап сүйлөшүп кайра алып келиш үчүн аялынын артынан барды. Аял аны өз атасынын үйүнө алып кирди. Жаш аялдын атасы аны көргөндө кубаныч менен тосуп алды. Кайын атасы, жаш аялдын атасы аны кетирбей алып калды. Ал аныкында 3 күн болду. Алар ичип жеп, ошол жерде түнөп калышты. 4-чү күнү алар эртең менен эрте турушту. Ал туруп жөнөмөкчү болду. Жаш аялдын атасы күйөө баласына бир кесим нан жеп кубаттанып ал, анан жөнөйсүңөр деди. Алар калып калышты. Экөө дагы ичип жешти. Жаш аялдын атасы ага дагы бир түнгө калып көңүлүңдү ач деди. Ал туруп жөнөмөкчү болгондо кайын атасы сурангандыктан аныкында дагы түнөп калды. 5-чү күнү ал эртең менен эрте туруп кетмей болду. Жаш аялдын атасы нан жеп кубаттанып ал, күн батканча кое тургула деди. Экөө дагы ичип жешти. Ал киши аялы кулу менен кетүүгө камынып ордунан турду. Кайын атасы, жаш аялдын атасы ага дагы күн кештеп кетти, конуп алгыла. Күн батканы калды, түнөп кет, көңүл ач, эртең эртерээк туруп жолго чыккыла деди. Бирок күйөө баласы түнөөгө макул болбой, жолго чыгып, Жебуска, азыркы Иерусалимге келди. Ал жүк артылган эки эшеги аялы менен келди. Алар Жебуска жеткени калганда күн батып калган эле. Ошондо малайы мырзасына Жебустуктардын ушул шаарына кирип түнөп кетели деди. Мырзасы малайына: "Жок, башка уруунун шаарына кирбейбиз. Алар Исраилдин урууларынан эмес, Гибага жетели" деди. Анан кулуна: "Гибага же Рамага жетип конобуз" деди. Алар Бенжаминдин Гиба шаарына жетишкенде күн батты. Алар Гибага түнөп алыш үчүн ошол тарапка бурулушту. Ал шаарга кирип көчөгө отурду, бирок эч ким үйүнө түнөп кетүүгө чакырган жок. Кечинде бир абышка талаа жумушунан үйүнө кайтып келе жаткан. Ал Ипраим тоосунан эле, бирок Гибада жашачу. Гибанын тургундары Бенжамин уулдарынан болчу. Абышка башын көтөрүп, шаардын көчөсүндө келаткан жолоочуну көрүп: "Кайда баратасың? Кайдан келдиң?" деп сурады. Ал абышкага: "Биз жүйүттүн Бейт-Лехеминен келе жатабыз. Азыр өз жериме, Ипраим тоосуна баратабыз. Жүйүттүн Бейт-Лехемине баргам. Азыр теңир үйүнө баратам. Эч ким үйүнө түнөп кетүүгө чакырган жок. Эшектерибиздин саманы да жеми да бар. Ошондой эле кулдарыңдын, менин күңүңдүн, кулумдун жээр наны, ичээр шарабы да бар. Эч нерседен кем эмеспиз" деп жооп берди. Абышка ага: "Камсанаба, сенин кем карчың менин мойнумда болсун. Көчөгө түнөбөсөң эле болду" деди. Анан ал аны өз үйүнө алып келип, эшектерине жем берип жайланыштырды. Алар буттарын жуушту, ичип жешти. Алар көңүл ачып жатканда шаардагы бузулган адамдар үйдү курчап алышып, эшикти каккылап үйдүн ээсине: "Абышкага: Үйүңө кирген адамды сыртка чыгар. Биз ага жакындайбыз" дешти. Үйдүн ээси сыртка чыгып аларга мындай деди: "Жок туугандарым, жамандык кылбагыла. Бул адам менин үйүмө келген конок, мындай жийиркеничтүү ишке барбагыла. Үйүмдө бойго жеткен кызым бар. Мунун күң аялы бар. Аларды алып чыгайын. Аларга эмне кылгыңар келсе, ошону кылгыла. Бирок бул кишиге мындай кылбагыла. Мындай жийиркеничтүү ишке барбагыла." Бирок алар аны уккусу келишкен жок. Ошондо күйөөсү күң аялын жетелеп көчөгө чыгарып берди. Алар аны зордуктап түнү бою таң аткыча кордоп чыгышты. Аны жерге жарык киргенде кое беришти. Аял таң атаарда келип, мырзасы түнөгөн үйдүн эшигине жетип жыгылып, таң аткыча жатты. Мырзасы эртең менен туруп, эшикти ачып жолго чыгыш үчүн сыртка чыкты. Күң аялы болсо босогону кучактап, эшиктин алдында жатыптыр. Ал аялына: "Тур, жөнөйлү" деди. Бирок жооп болгон жок, себеби ал өлүп калган эле. Ал ордунан туруп, аялды эшекке артып өз үйүнө жөнөдү. Ал өз үйүнө келип бычак алып, күң аялын кескилеп 12 мүчөгө бөлдү да Исраилдин баардык жерине жөнөттү. Көргөндөрдүн баары: "Исраил уулдары Мисирден чыккан күндөн бүгүнкү күнгө чейин мындай болгон эмес. Мындайды көргөн да эмеспиз. Буга көңүл бургула, акылдашып көрүп, анан айткыла" дешти. 23 бөлүм. Павыл Синедрионду карап: "Агайын туугандар, мен ушул күнгө чейин Кудай алдында таза бийир менен жашап келдим" деди. Башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания Павылдын жанында тургандарга аны оозго урууга буйрук берди. Ошондо Павыл ага мындай деди: "Акталган дубал, сени Кудай урат. Мыйзам боюнча соттоо үчүн отурасың да, мыйзамды бузуп мени урууга буйрук бересиң. Ал жерде тургандар болсо, Кудайдын башкы ыйык кызмат кылуучусуна тил тийгизесиңби" дешти. Павыл аларга: "Агайын туугандар, мен анын башкы ыйык кызмат кылуучу экенин билген эмесмин. Анткени ыйык жазууда элиңдин башчыларына тил тийгизбе деп жазылган" деп жооп берди. Павыл алардын бир тобу саддукейлер, бир тобу фарисейлер экендигин билип, Синедриондо үнүн бийик чыгарып: "Агайын туугандар, мен фарисеймин. Фарисейдин уулумун. Мени өлгөндөрдүн тирилерине үмүттөнгөндүгүм үчүн соттоп жатышат" деди.
Ал ушул сөздү айткандан кийин фарисейлер менен саддукейлердин ортосунда талаш чыгып эл экиге бөлүндү. Анткени саддукейлер өлгөндөр тирилбейт, периште деген да рух деген да жок дешет. Фарисейлер болсо өлгөндөр тирилерине, периштелер да рухтар да бар экендигине ишенишет. Ошентип катуу уруш талаш башталды. Фарисейлер тараптан мыйзам окутуучулар орундарынан туруп, биз бул адамдан эч кандай айып таппай жатабыз. Эгерде ага рух же периште сүйлөгөн болсочу, Кудайга каршы чыкпайлы дешти. Талаш күчөй бергендиктен миңбашы Павылды тытып жок кылышпасын деп коркуп аскерлерине барып Павылды элдин ортосунан алып чыккыла да аскерлер үйүнө алып баргыла деп буйрук берди. Эртеси түн ичинде ага теңир келип, кайраттан Павыл, анткени Иерусалимде мен жөнүндө кандай күбөлөндүрсөң, Римде да ошондой күбөлөндүрүшүң керек деди. Таң атканда бир нече жүйүт өз ара сүйлөшүп, Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Ант бергендердин саны 40тан ашык болчу. Алар башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга келип, биз Павылды өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебейбиз деп ант бердик. Ошондуктан силер азыр Синедрион менен бирдикте миңбашыдан Павылдын ишин толугу менен карап чыгабыз. Ошондуктан эртең аны бизге чыгарып бер деп сураңгыла. Биз болсо аны бул жерге жакында элегинде эле өлтүрүүгө даяр болуп турабыз дешти. Алардын бул арам оюн Павылдын жээни угуп калып, аскерлер үйүнө барып Павылга билдирди. Павыл жүзбашчылардын бирин чакырып, бул жигитти миңбашыга алып барчы, анткени мунун ага айта турган сөзү бар экен деди. Тиги аны миңбашыга ээрчитип барды да, туткун Павыл мени чакырып, бул жигитти сага алып келүүмдү өтүндү. Мунун сага айта турган сөзү бар экен деди. Миңбашы жигитти колунан кармап, четке чыгарды да, мага айта турган кандай сөзүң бар деп сурады. Жигит ага, жүйүттөр Павылдын ишин толугу менен карап чыгабыз демиш болуп, аны эртең Синедриондун алдына чыгарып берүүңдү өтүнүүгө макулдашышты. Бирок сен алардын өтүнүчүнө макул болбогун, анткени Павылды алардын 40тан ашык адамы аңдып турат. Алар аны өлтүрмөйүнчө эч нерсе жебөөгө жана ичпөөгө ант беришти. Азыр алар сенин буйругуңду күтүп даяр турушат деди. Ошондо миңбашы, бул жөндө мага билдиргендигиңди эч кимге айтпа деп жигитти кое берди. Анан ал жүзбашчылардын экөөнү чакырып, түнкү 3 саатка 200 жөө аскерди, 70 атчанды жана 200 аткычты Кейсарияга барууга даярдагыла. Павылды мингизип, башкаруучу Феликске аман-эсен жеткириш үчүн унаада даярдагыла деп буйрук берди. Анан мындай мазмундагы кат жазды. Урматтуу башкаруучу Феликске Клавдий Лусийден салам. Бул адамды жүйүттөр кармап алып өлтүрмөкчү болуп жатышыптыр. Мен анын Римдин атуулу экендигин билип, аскерлер менен барып куткарып алдым. Андан кийин эмне үчүн айыптап жатышкандыгын билгим келип, аны өздөрүнүн Синедрионуна алып бардым. Аны өздөрүнүн мыйзамына байланыштуу талаш пикирлер боюнча айыптап жатышкандыгын, бирок анын өлүм жазасына тарткыдай же кишендегидей күнөөсү жок экендигин билдим. Ошол учурда мен жүйүттөрдүн бул адамга карата арам оюн билип калып, аны дароо сага жибердим. Айыптоочуларга да ага карата нааразычылыктарын сенин алдыңда айтуусун буйрук кылдым. Саламатта бол. Ошентип аскерлер өздөрүнө берилген буйрук боюнча Павылды түн ичинде Антипатрис шаарына жеткиришти. Эртеси күнү жөө аскерлер аны атчандар менен жөнөтүп жиберип, аскерлер үйүнө кайтып келишти. Атчандар болсо Кейсарияга келип, башкаруучуга катты беришти. Павылды да ага тапшырышты. Башкаруучу катты окуп чыккандан кийин Павылдын кайсы дубандан экендигин сурады. Анын Киликия дубанынан экендигин билгенден кийин, мен сени айыптоочуларың келгенде угам деди. Анан аны Ироддун сарайына кайтарууга буйрук берди. 33 бөлүм. Жеремия дагы эле сакчылардын короосунда камакта жатканда Теңирден ага экинчи ирет сөз болду. Ысымы Теңир болгон, жерди жараткан Теңир, аны орноткон жана бекемдеген Теңир мындай дейт. Мени чакыр, ошондо мен сага жооп берем. Мен сага сен билбеген улуу жана кол жеткирсиз нерсени көрсөтөм. Анткени Исраэлдин Кудай Теңири согуш үчүн, жал үйүш үчүн талкаланып жаткан бул шаардын үйлөрү жөнүндө, жүйүт падышаларынын үйлөрү жөнүндө мындай дейт. Үйлөрдү каздимдер менен согушууга келгендер талкалашат. Мен каарданып жатканымда, ачууланып жатканымда үйлөрдү адамдардын өлүктөрүнө толтурам. Мен алардын мыйзамсыздыктары үчүн бул шаардан өз жүзүмдү жашырдым. Мен аны даарылап айыктырам, куткарам, сакайтам, аларга мол тынчтыкты жана чындыкты ачып берем. Мен жүйүт туткундары менен Исраил туткундарын кайра алып келип, аларды баштагыдай кылып орноштурам. Аларды менин алдымда кылган баардык күнөөлөрүнөн тазалайм. Алардын мага каршы чыгып, менин алдымда кылган баардык күнөөлөрүн кечирем. Ошондо Иерусалим мен үчүн жер жүзүндөгү баардык элдердин алдында кубанычтуу ысым, даңк жана сыймык болот. Элдер менин ага көрсөткөн ырайымым жөнүндө, менин ага кылган жакшы иштерим жөнүндө, ага берген жакшы күндөрүм жөнүндө угуп, таң калып титирешет. Теңир мындай дейт: силер
Бул жер элсиз жана малсыз ээн жер деп айткан жерде, Жүйүт шаарларында жана элсиз малсыз ээн калган Иерусалимдин көчөлөрүндө кайрадан кубанычтын жана шаттыктын, күйөөнүн жана колуктунун, ошондой эле Себайот Теңирди даңктагыла, анткени Теңир жакшы, анткени анын ырайымы түбөлүк дегендердин үнү угулат. Теңир үйүндө ыраазычылык курмандыгын чалгандардын үнү угулат, анткени мен бул жердин туткундалып кеткендерин кайра мурунку абалына келтирем дейт Теңир. Себайот Теңир мындай дейт: элсиз малсыз ээн калган бул жерде жана анын бардык шаарларында кайрадан койлорун жуушаткан койчулардын турак жайлары болот. Тоодогу шаарларда, түздүктөгү шаарларда, түштүктөгү шаарларда, Бенжамин жеринде, Иерусалимдин айланасында жана Жүйүт шаарларында короо кайрадан кой саноочунун кол астынан өтөт дейт Теңир. Күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү мен Исраил менен Жүйүт жөнүндө айткан ошол жакшы сөзүмдү орундатам. Ошол күндөрдө, ошол мезгилде дөөткө адилеттүү бутак өстүрүп чыгарам. Ал жер үстүндө акыйкаттык жана адилеттүүлүк орнотот. Ошол күндөрдө Жүйүт куткарылат, Иерусалим коопсуз жашайт. Ага Теңир биздин адилеттигибиз деген ат коюшат. Анткени Теңир мындай дейт: дөөт тукумунан Исраилдин тагында отурган адам үзүлбөйт. Ыйык кызмат кылуучу лебилерден менин алдымда өмүр өткөнчө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалган, курмандыктарды өрттөгөн жана башка курмандыктарды чалган адам үзүлбөйт. Жеремияга Теңирден сөз болду. Теңир мындай дейт: силер күн менен түн өз мезгилинде болбош үчүн, күн жөнүндө жана түн жөнүндө түзгөн менин мыйзамымды буза албагандай эле, дөөттүн тагында падышачылык кылган уулу болбош үчүн, менин кулум дөөт менен түзгөн келишимимди, менин кызматчыларым болгон ыйык кызмат кылуучулар лебилер менен түзгөн келишимимди да буза албайсыңар. Асман кошуундары кандай сансыз болсо, деңиз куму кандай ченелгис болсо, менин кулум дөөттүн тукумун жана мага кызмат кылган лебилерди так ошондой кылып көбөйтөм. Жеремияга Теңирден сөз болду. Бул элдин Теңир өзү тандап алган бул эки урууну өзү четке какты деп айтып жатканын көрбөй турасыңбы? Ошон үчүн менин элим алар үчүн эл болуудан калгандай аны жек көрүп жатышат. Теңир мындай дейт: күн жөнүндө, түн жөнүндө түзгөн өзүмдүн келишимимди жана асман менен жердин мен койгон мыйзамын бузууга мүмкүн болбогон сыяктуу. Ибраимдин, Исхактын, Жакыптын тукумуна мындан ары дөөттүн тукумунан падыша койбош үчүн Жакыптын жана өзүмдүн кулум дөөттүн тукумун четке кагышым да мүмкүн эмес. Анткени алардын туткундарын кайра алып келип, аларга ырайым кылам. 3-чү забур. Дөөттүн өз баласы Абышаломдон качкандагы забуру. О Теңир, душмандарым ушунчалык көбөйүп кетти. Көбү мага каршы чыгып жатат. Мен жөнүндө Кудай аны куткарбайт деп жатышат. Бирок сен Теңир менин алдымда турган калкансың, менин атак даңкымсың. Өзүң гана башымды өйдө көтөрөсүң. Үн чыгарып Теңирди чакырам. Ал мени өзүнүн ыйык тоосунан угат. Жатсам да, уктасам да, турсам да мени Теңир коргойт. Мага миңдеген элдер бардык тараптан каршы чыгышса да коркпойм. Теңирим, ордуңан тур. Кудайым, мени куткар. Анткени сен гана менин бардык кас душманымды бетке урасың. Ыймансыздардын тишин талкалайсың. Куткарылуу Теңирден. Сенин батаң өз элиңдин үстүндө болсун. 4-чү забур. Ырчылар тобунун башчысына, кыл аспаптарда ойноо, дөөттүн забуру. Мен жалынганда үнүмдү ук, адилеттигимдин Кудайы. Кысталыштарда сен мага эркиндик берип тургансың. Мага ырайым кыл, сыйынуумду ук. Адам балдары, качанга чейин менин даңкым маскара боло берет? Качанга чейин убаракерчиликти сүйө бересиңер? Качанга чейин жалганды издей бересиңер? Теңир өз үчүн өзүнүн ыйыгын бөлүп койгонун билип койгула. Мен Теңирди чакырганда ал мени угат. Каарданып күнөө кылбагыла. Төшөктө жатканыңарда өзүңөрчө ойлонуп сабыр кылгыла. Чындык курмандыгын чалгыла. Теңирге таянгыла. Көп адамдар бизге ким жыргал көрсөтөт дешет. Теңир бизге өз жүзүңдүн жарыгын көрсөт. Алардын жээр наны, ичээр шарабы арбыган мезгилден бери сен менин жүрөгүмдү кубанычка бөлөдүң. Мен тынч жатып тынч уктайм. Анткени мага коопсуз жашоо берген бир өзүңсүң, Теңир.